Бардык илимий изилдөөлөрдүн жана ачылыштардын эң чоң жетишкендиги бул Кудайды таануу деп айтылат экен. Бул сөздүн автору 20-кылымдын эң белгилүү окумуштуусу, физик теоретик, Нобель сыйлыгынын лауреаты Альберт Эйнштейнге таандык, саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздүн коногу коомдук ишмер, белгилүү журналист, дин таануучу Мыктыбек Арсланбек мырза болмокчу. Саламатсызбы, Мыктыбек мырза? Кудайга шүгүр. Жогоруда айтылган окумуштуубуздун сөзүнө кандай карайсыз? Альберт Эйнштейн дагы бир сөз айткан. Атеист окумуштуу боло албайт дейт. Анткени ал муногу хаостун тартибин көрө албайт дейт. Бир караганда хаос болуп көрүнгөн алам өзүнүн ички жана тышкы мыйзам ченемдүүлүктөрүнүн тартиби бар. Аны Кудайды издеген жана Кудай менен таанышкысы келген, адамдын акылына дайым эле отура бербеген иррационалдык табият жөнүндө да мүдөөсү бар, то есть ыйманы бар окумуштуу гана көрө алат. Эйнштейн айтып атат. Эйнштейн деген сөз бул диндин илимий чагылуусу десе болот. Ал жөөт болгондо да диний аалым үй-бүлөдөн чыккан окумуштуу. Ошондуктан анын изилдөөсүнүн дээрлик бардыгы алгач диний маалымат жана анын илимий тастыктоосуна арналган. Кудай деген эмне? Или ким? Бар нерсенин автору Кудай. Демек, анын мыйзам ченемдүүлүктөрүн илим ачат. Математиканын өлчөм мыйзам ченемдүүлүктөрүн ачат. Логарифм, интеграл, дифференциал. Ушулардын бардыгы математикалык табиятты ачат. Ал табиятты Лобачевская же болбосо башка бир окумуштуу жасаган эмес да, алар болгону ачкан. А бул табиятта бар. Муну Кудай жараткан ушул мыйзам ченемдүүлүктөрдү. Булар бар болчу. Бар. Муну Кудай жараткан мыйзам ченемдүүлүктөр. 2-2-ни кошсо 4. 2,5 болбойт да. Физика ошондой эле табиятты изилдөөнөн келип чыккан практикалык илим. Оптика, статика, механика болсун, же болбосо эмне гана болбосун, табиятта кубулуштарды изилдеген илим. Сууга термикалык таасир берилсе, кайнайт турбайбы? Анан кайра нөлгө түшсө, бул кристалл болот турбайбы? Кайра кайнаса бууга өтөт турбайбы газ абалына деп мыйзам ченемдүүлүктөрдү ачат. Мына ушул мыйзам ченемдүүлүк химия. Менделеев ойлоп чыккан жок, бир да затты. Ал 105 элементтин табиятта бар экенин ачты. Бирөөсүндө атом массасын таразага салып өлчөгөн эмес. Бир затты дагы. Кээ бир заттар анын жашоосунда али жок болчу. Ал айткан ушул зат болушу керек. Система ушуну сурап атат, айтып атат, болот ушул зат. Ал бир заттан экинчи заттын мыйзам ченемдүүлүктөрүн эсептеп отуруп, химиялык элементтердин периодикалык таблицасын түздү. Бул эмнени айтып атат? Бул табиятта бар нерсени Менделеев гений ачты. Демек, бул ачылыштардын баары эмнени айтып атат? Мунугу мыйзам ченемдүүлүктөрдү жараткан жаратуучу бар деп атат. Эйнштейн ушуну айтат. Демек, сиздин оюңуз боюнча Альберт Эйнштейн абдан туура айткан. Туура, албетте. Биз ошентип жыйынтык чыгарып койсок болот экен да, значит. Эми Мыктыбек мырза, биз 70 жыл марксизмдин айткан идеологиясы менен жашадык. Ал эми марксизмдин негизги идеологиясы бул дин эл үчүн опиум. Экинчиден, дин бул адамдын ой жүгүртүүсүн камакка салган бир күч сыяктуу окуткан да сиз экөөбүздү. Анан ошол Советтер Союзу урады. 91-92 жылдары биз өз алдынча көз карандысыз мамлекет болдук. Бардык нерсе эркиндикке чыкты. Ошону менен бирге дин таануубуз, динге болгон көз карашыбыз, Кудайга болгон көз карашыбыз да эркиндикке чыкты. Биз кандай динди тандап алдык? Анан канчалык деңгээлде туура тандап алдык? Марксизм боюнча. Марксизмдин дин жөнүндө айткандарынын дээрлик бардыгы христианчылыктын негизинде. Ислам дини жөнүндө сөз жок марксизмде.
алардын бүт динди талкалаган, дини догматтарды сынга алганда христианчылык динин алган алар. Юдаизмди да эмес, исламды да эмес. Эмнеге? Ошол кезде Европа христиандык, Россия христиандык болгон. Жана ал учурда католик чиркөөсү да, православ чиркөөсү да адамдарга аалам, дүнүйө тааным өзгөрө тургандай жаңылык бере алган эмес. Тетирисинче баардыгын ал кезде падышага баш ийүү силерге милдет, падыша ал Кудайдын жердеги көлөкөсү деген сымал бийликтин зомбулугун, зулумдугун легитимдешип берип турган. Чиркөө өзүнчө бир мамлекеттик көлөкөдөгү институт катары болуп калгандыктан булар шарлатандар деген. Джон Лок деген философ айтып атпайбы? Кудай өлгөн. Эл өзүн өзү Кудай болуш керек, коом өзү Кудай болуш керек. Буларга тим койсоң, булар Кудайдын атынан элди эзип атат кошулуп алып, мынагуларга кошулуп деп. Мына ошондон Робеспьер чыкты. Робеспьерден кийин ушул идеялардын баары Кант, Иммануил Кант, Шарль Фурье, ушулардын баары келип, Анри де Сен-Симон, ушулардын баары келип отуруп марксизмге түрткү берди. Марксизм анан кийин албетте мындай дин бийликке каршы ойлоно албайт. Ал маңырап калган. Элди уктатуучу бул дин деп христиан динин айтат. Кийинчерээк ал кезде ислам дининин таасири мынчалык эмес болчу, азыркыдай эмес болчу. Мусулман өлкөлөр өздөрү араң жашап аткан кез, экинчи дүйнөлүк согуштун башаты мына мусулман дөөлөтү дагы 14 кылым бою жерди кармап турган мусулман дөөлөтү дагы өз алдынча жанагынтип бөлүнүү босогосунда турган кез. Мына ушул кезде ислам жөнүндө сөз болушу мүмкүн да эмес эле. Ислам цивилизациясын Европа ал кезде таналчу эмес. Европа коркчу ислам цивилизациясынан. Өздөрү салык төлөөчү ислам халифатына. Америка өзү салык төлөөчү. Вашингтондун коюлган документтери бар салык төлөгөнү боюнча. Ошондуктан марксизм дин деген сөздү христианчылыкты назарга тутту. Кийин Советтер диктатурасы келгенде Орто Азия элдериндеги ислам динин да христиан дининдеги аныктамага кошуп туруп уруп таштады. Дин деген ушундай опиум. Силердики да опиум. Молдолорду класс катары кырып жойду. Калганын чүнчүтүп, мечиттен чыкпаган бир караңгы бөлмөдө эңкейип тоңкой отурган бир абышкандын образын берди. Артта калган караңгы элди алдыга сүзүрөп боштондукка чыккан биздин аталарыбызды басмачы деди. То есть дүнүйө тааным түп тамыры менен алмашты. Анан сиз айткандай, кайра куруунун шарапатында кайрадан анан тарыхый генетикалык аң сезим кайра ойгоно баштады. Биз динди тандаган умтулган деле жокпуз. Ата бабаларыбыз биз үчүн тандап койгон. Мусулман динин биздин жашоо практикабыздан өткөн. Мусулман дининин 100 дебесем да 150% биздин маданиятыбыз жорулуп кеткен ата бабаларыбыз. Уникалдуу бир кубулуш. Кыргыз көчмөн эли, тарыхта арабтар гана көчмөн эл, ислам дини менен жуурулган, биз болдук. Көчмөн эл, мен отурукташкан эл ислам цивилизациясын алса түшүнөм. Очок, жаргылчак, түтүн, үй буюм тайымдары менен, жашоонун жанагы каражаттары менен ислам динин алса бул. Бирок көчмөн ат үстүндө, ат жалында тамак бышырган эл ислам динин алып, аны камыр-жумур кылып ташташы, өзү аркылуу макал лакап кылып чыгарып койду. Ар бир макалдын түбүндө бир аят же бир хадис жатат. Турмуштан оңой кылып, өзүнүн практикасын өткөрүп, макал лакап кылып чыгарып берди. Мындай уникалдуу учур өтө аз. Ошон үчүн биз динди тандаган жокпуз. Биз үчүн ата бабалар тандап койду дейбиз. Дин биздин каныбызда бар болчу. Дээрлик канда бар. Дин дегенде эме бул жана бул жалпы түшүнүк да. Дин дүнүйө тааным. Дүнүйө тааным. Жок, мындай дегеним да. Дин дегенде бул дин буддизм болушу мүмкүн. Христианство болушу мүмкүн. Дин болгондо шаманизм болушу мүмкүн. Анан ислам болушу мүмкүн. Биздин каныбызда канчалык деңгээлде ислам дини басылымдуулук кылган деген сөз да, себеби биз жакшы билебиз, Орто Азия бул чыгыш менен батыштын кагылышып бириккен жери. Ошол эле убакта дин маселеси боюнча дагы. Сиз айтып аткан биз 70 жыл марксизмдин жана идеологиясына сугарылдык деп айтсам, сиз айтып атасыз, бул христианствонун ошол жана адамзат биз баары бир пенде экенбиз да. Канчалык биз билебиз, жанагы 4 Кудайдан келген 4 ыйык китеп дагы Куранга чейин адамдардын кийлигишүүсү менен оңолуп, түзөлүп, бурмаланып олтуруп,
эң аягында бурмаланууга жатпайт деген каттуу бир тартип менен Кураны Карим, ислам дининин конституциясы дейбизби, же негизги закону дейбизби, ошол түшкөн. Ыйык пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламдын кабыл алуусу менен Кудайдын айткан сөздөрү бизге жетип отурат. Ошол исламдын негизги өзөгү болуп эсептелет. Анан биз азыр коомубузда акыркы убактарда абдан көп сөздөр пайда боло баштады да. Биз азыр өзүнчө да сүйлөшөбүз. Ислам динини биз азыр көбүрөөк биз жана шаманизм деп биздин жана отко, сууга сыйынганыбыз, теңирчилик бир сөз менен. Анан ислам дини, мусулманчылык. Бул биз дин каныбызда кайсынысы көбүрөөк болчу? Ислам диниби? 7-кылымда пайда болгон. Же болбосо биз күнүмдүк турмушубузда билип билбей жасап аткан кыймыл аракетибиз менен далилдеп аткан жанагы шаманизмби? Себеби шаманизм деген жанагы даракка чүпүрөк байлоо, ысырык салуу, от менен алыстоо, дагы бирдемке эмели элементтер көп да. Дин деген бул канга сиңбейт го менимче. Бул ар бир адам өз ыктыярдуу акылы менен кабыл ала турган жашоо матрицасы. Дүйнө таанымы. Ар бир адам. Ошон үчүн ата бабасы мусулман, молда, окумуштуу болсо да баласы башка динге өтүп кете берет. Бул закон ченемдүү нерсе. Ар бир адам өзү тандайт динди. Бирок маселе эмнеде? Эгер ошол башка динге өткөн адам чынчыл болсо, ал ата бабасы карманган динди айтат. Мен ата бабам мусулманчылыкты кармап келген деп. Эгер ал калпычы болсо, ал менин ата бабам, силердин ата бабаңар теңирчи болгон деп алып айтат. Маселе бир аз башкада. Мен мисалы үчүн айтам да, ар бир уул өзү тандайт динин. Өзү ошого урмат сый менен мамиле кылат. Көз өтүп кеткен ата бабаларынын да урмат сыйын ошол уул коет. Мен ата бабамды мусулман болуп жашаган деп билем. Мен ушундай деп билем. Себеби кыргыздар ай дээр ажоосу, кой дээр кожоосу жок, отко, сууга, ар нерсеге барып боксактын барына сыйына берген эл болгон эмес. Албетте, кайсыдыр бир күчтөрдүн негизинде биздин тарыхый булактарыбыз өчүп кеткен. Негизги биздин туу кармаган кыргызчылыгыбыздын паспорту болгон Манасты карасаң, кайсы вариантын кармаба? Акыркы долбоорлорду эске албаганда кыргыз мусулман болгон жөнүндө айтылып атат. Мен буга ишенгим келет, ишенемин дагы буга. Манас атабыз мусулман болгон, шейит болгон, дин таратып жүрүп шейит болгон киши, баатырыбыз, атабыз, эрибиз биздин. Мен ушуну каалайм. Башка динге өтүп алгандан кийин биздин буга чейинки ата бабабыздын кармап келген динине шек келтирүү бул чыккынчылык. Инсаптуураак болмок. Эми мен ушул динди алдым. Менин көз карашымча менин жашоомо ушул дин жакшы экен десе инсаптуураак болмок. Мен ата бабам исламды кармаптыр эми. Мейли, жаткан жери жайлуу болсун деп. Аларга да өзүнүн урматын берип коюп. Жок, ата бабасынан бери капыр кылат да. Биздин ата бабаларыбыз теңирчиликти кармаган. Мен ишенбейм буга. Балким каердедир бир топ болгондур. Балким арасында азыркы арак ичип алып аткан мусулмандар бар да бизде, интеллигенттер толтура. Өзүн мусулманмын дейт, алхамдулилля дейт, бирок арак ичет. Балким ошондой кээ бир шоктор болгондур. Бирок бүт кыргыз элин теңирчи кылып кое туура эмес. Балким исламга чейин болгондур. Айтып атпайм, бир дин менен жашаган элбиз да биз. Чөл эле мындай индейистерге окшоп тамыр казып жүрбөсөк керек эле да. Анан мен дин маселесинде, дин тандоо маселесинде бир сөз айтам. Руслан, дайым айтам. Дин эмне бул? Дин жашоо эрежеси, дүйнө тааным. Эгер бизди өнүгүүгө жетелей турган дин болсо келечекте, дагы бир жолу айтам, биздин элдин жашоосун өзгөртүп, келечекте өнүгүүгө жетелей турган дин болсо, ал диндин киргенине 20 мүнөт болсо дагы, ата бабаларыбызды кой, 20 мүнөт болсо да аны алышыбыз керек. Эмнеге? Ал бизди келечекке жетелейт. Эгер бизди келечекке жетелей албаса,
бизди өнүктүрө албаса, биз кырылып аткан болсок, кыздарыбыз сойку болуп, эркектерибиз эрге тийип аткан болсо, азыр 40тан кийин балалуу болбой атат, кыздарыбыз төрөбөй атат, жеген тамагың түшүнүксүз, жүргөн эмне кылып атканың түшүнүксүз. Ушундай бардак дин болсо, бизге киргенине миллион жыл болсо да андан баш тартыш керек. Эмнеге? Биз келечек үчүн жашашыбыз керек. Келечегибизди кайсы дин өзгөртөт, кайсы дин абад кылат, ошону карап туруп кабыл алыш керек. Ар бир адам. Ата бабаларыбыз теңирчи болуп келген экен. Паспортуна чейин жазылып калыптыр теңирчи деп. Бирок бизди мыногу дин өнүктүрөт экен деп алыш керек. Эгер бизди өнүктүрбөй турган болсо, ал динди качан кармаганына карабай туруп андан баш тартыш керек. Мен ушундай деп айтам, мусулман дини ата бабаларыбыз кармаган үчүн дагы эмес. Хотя бул да маанилүү. Акыретте ата бабаңдын алдында турасың да баары бир. Аларды уят кылбашың керек. Алар мусулман дини үчүн жашады, ошол динди таратып жашады, ошон үчүн өлгөндөрү бар. Бул да фактор. Бирок негизи эмне үчүн десек, келечек үчүн кабылдайбыз биз динди. Менин жашоом өзгөрсүн. Менин айлана чөйрөм өзгөрсүн. Менин мамилем өзгөрсүн. Мен өнүгөйүн, адамча жашайын деп динди кабыл алат. Болбосо дини жок болсо, адам бактылуу боло албайт. Айтматов айтып атат. Күндө адам болуп жашоо кыйын деп атат. Адам ким? Кийим кийгендин баары эле адам эмес. Адамча жашаса адам. Адамча жашоонун негизинде Кудай турат. Кудай көрсөткөндөй жашаса адам болот. Жана армияда бир сөз бар. По-своему может жить любой дурак дейт. Попробуй жить по уставу. Өз алдынча ар бир айбан жашай алат. А сен адамча Кудайың айткандай жашап көрчү. Мына ушунда адамгерчилик башталат. Ит да кожоюну жок жашай албайт, Руслан. Ит кожоюн жок болсо тентип кетет, үрбөй коет. Чоң иттерди деле кичинекей жаш бала айдап ийет. Ит кожоюну болсо иттик кылат. Кожоюнун коруйт, аны жакшы көрөт, ал жакшы көргөндө ал да жакшы көрөт, жаман көргөндө жаман көрөт. Кожоюнуна кызмат кылса ит болот. Адам да Кудайын тапса адам болот. Кудай жок болсо ал бир макулук. Туура. Бул оюңуз менимче абдан туура, себеби жанакы сөзүңүздүн башында айткан, эгерде коомду, адамды алдыга сүйрөй турган дин болсо, 20 минут болсо дагы биз ошону кабыл алганыбыз туура дегениңиз оюңузга мен кошулам. Себеби бул туура. Анткени ошол эле Куран, ошол эле ислам дининин кармоочулары булагы болуп отурган араб эли дагы ислам дини келгенге чейин абдан адашып, коом абдан бузулуп турган убакта Кудай тарабынан бир жардам катары, түз жолду көрсөтүү иретинде аян катары түшкөн дин экенин билебиз да. Анан адам өзү табиятынан азгырыкка жакын. Адамдын өзүндө азгырык. Адамдын өзүндө жашаган бул чоң бир нерсе. А дин болсо бул кээ бир азгырыктардан сактап турчу, Жол көрсөтүүчү бир чоң күч. Анан бир нерсе бар да, Мыктыбек мырза. Биз дайыма кыргыз жөнүндө, кыргыз эли жөнүндө сүйлөгөндө биринчи кезекте эркиндикти айтканды жакшы көрөбүз да. Биз эркин сүйлөгөн биздин каныбызда, эркин нрава, эркин ой жүгүртүү бул биздин каныбызда. Биз башкарууну, чекти жаман көргөн элбиз депчи. А бирок диндин негизги максаты чек коюу эмеспи? Эң туура. Кыргызда ээн баш деген сөз бар. Ээн баш деген сөз аябай катуу сөз. Башында башкарган эч нерсе жок. Башы ээн. Шамал айдаган жалбырактай. Ооп кете берет. Шамал каяка айдаса ошол жака. То есть бул каалаганын кыла берген адамды ээн баш дейт. Ушул эркиндикпи? Десе бул эркиндик эмес. Бул ээн баштык. Эркиндик качан? Качан бүт эрежелер так болсо. Ал эрежеге эл башы да, элдин эң төмөнкү катмары да бирдей баш ийет. Дин бардыгынын укугун бирдей чектейт, эркиндигин бирдей чектейт. Президенти болобу, кулу болобу,
бардығын бирдей Бай болобу, кедей чектейт, болобу. бардығын бирдей чектейт. Ошон үчүн адамдар бири биринин алдында эркин. Кудайга гана кул, анын эрежесинин алдында бардыгы моюн сунат, ким болгонуна карабайт. Бирок бири биринин алдында эркин. Эң баштык бул эркиндик эмес. Эң баштык сенин акчаң бар, сенин укугуң бар. Менин акчам жок, менин укугум жок. Хотя оозумда эркинмин. Аракетимде эркин эмесмин. Туура. Жеримди тартып аласың, адвокат жалдап туруп далилдеп алып аласың. Бизнесимди келип тартып аласың, адвокат жалдап туруп акчага далилдеп коесуң. Мүлкүмдү казып алып сатып ийесиң, эчтеке кыла албайм, эмнеге акчаң бар. Келип бийликке отуруп аласың, эмнеге акчаң бар. Акча таратып отуруп аласың. Ушул эркиндикпи? Жок. Бул зулумдук. Менин эркиндигим гана жок. Менин эркиндигим сөздө гана. Аракетимде жок эркиндик. Эмнеге? Эркиндик акча менен болуп калган. Адилеттүүлүк эмес. Динде акчаңа карабайт, мансабыңа карабайт. Кудайдын закону, бул падышанын закону эмес. Падыша да баш ийет. Кудайга Кудайдын закону. Дин адамдарды эркиндикке чыгаруучу. Эми мына ошону тетири түшүндүрөт. Дин чектөөчү. Мынау эркиндик деп туруп өздөрү бийликти алып алат. Буга каратаман эл ишене берет. Чын эле мына динде мындай жүр деп анан кийин бизди чектеп койгон да. Мына жакта эркин турбайбызбы? Реалдуу карасаң мына жакта бүт бардыгы. Үйүң кредитке кеткен, 7 банкка кредит төлөйсүң. Кайсы эркиндигиң бар? Балаң Россияда кул болуп иштеп жүрөт, көйнөгүн чечпей жатат. 70 адам бир квартирада. Акчасын салат, сен банкка таштайсың. Кайсы эркиндик? Кызы али айылда газ күйгүзүп көрбөгөн кыз Москвада жүрөт. 17 жаштагы кыз. Кайсы эркиндик? Мен айтам, бул эркиндик эмес. Бул накта кулдук. Эркиндик бардыгын укугу бирдей. Сен билесиң, бул президентке да мүмкүн эмес муну кылыш. Мага да мүмкүн эмес. Бардыгыбыз укугубуз тең. Эмнеге? Мыйзам ээси Кудай. Жазалоочу ал. Дейсиң да кой. Мени көтүп кетпесин, мен алдында жооп берем. Президентиң да коркот, сен да коркосуң. Менимче мунугу тетирисинче. Эркиндик адамдар бири-бири менен тең болгондо эркиндик болот. эреже сакталган. Эреже бирдей бардыгына. А когда эреже акча менен дирижируется этилсе, акчасы бар эреже чыгара берсе, бул эркиндик болуп эсептелбейт. Мыктыбек мырза, бул абдан жакшы сөздү айтып атасыз. Себеби бул закондун тилинде деле ушундай сөз бар. Менин эркиндигим башка бирөөнүн эркиндиги башталган жерден бүтөт деген. Бирок ошол башка бирөөнүн эркиндиги бүткөн жерде, Руслан, акча турган болсо, ал эркиндигин чегинмектеп жылдырып алат. Жылдырып коюшу мүмкүн. Жылдырып коет. Да. Бул дагы бул азыркы сиз айтып аткан Сиз депутат менен тең эмессиз. статус боюнча, Сиз азыр жогорку кеңешке кирип туруп сүйлөп кул көрүңүзчү тийбестик депутатка. боюнча. Сиз сүйлөп көрүңүзчү. Мен парламентте бир эки жолу катыштым да. Кудай экен алар. Алар Кудай, аларды критика кылган мүмкүн эмес анын ичинде. Ал жогорку кеңеш пантеон. Кудайлар отурат жер бар го, пантеон. Аерде сүйлөп көр, сен простой атуусуң, сен подчиненныйсың, ушундай кулсуң отурасың. Регламентти алып койгон. Депутат сүйлөсө гана укугу бар. Аны угушуң гана керек сен. Баары бир мындан бир жакшы ой чыгып атат да азыр сиздин айтканыңызданчы. Биз 25 жылдан бери Кудайга шүгүр диний тандоо эркиндигибиз, Кудайга ишенимибиз менимче эркин эле болду окшойт. Коомго жакшы эле эркиндик берилди окшойт да. Бирок дагы бир ойлор айтылып жүрөт. Мамлекеттин же болбосо мамлекеттик же болбосо улуттук бир өзөгү болгон идеология болуш керек деп. А идеология деген эмне? Идеология деген бул идентификация, көз караш, дүйнө тааным. Анан ошол 25 жылдан бери биздин коомдун жанагы бош көкүрөгүн толтурган идеология жок болгон үчүн кээ бир адамдар динди идеология катары коомубузга киргизип салышты деп. Бул дагы бир баягындай элдин башына айланткан маселе да. Чынында андай эмес. Идеологиясы жок жашоо болбойт. Негизи болууга мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес.
Идеология бул адамды күндө эртең көзүн ачкандан кайра көзүн жумганга чейин, балким уйку учурунда да түшүнө кирип чыга турган жашоо эрежеси. Жашоо системасы идеология. Бирок адамдар көбүнчө идеология менен лозунгдарды, чакырыктарды алмаштырып алат. Мисалы үчүн, эй кыргыздар баардыгыбыз бир бололу десе деле идеология десе боло берет. Эй кыргыздар биз улуу элбиз, улуу бололу. Бул деле идеология. Идеология десек боло берет. Манастын 7 осуяты идеология десе боло берет. Идеология деп ушу оюңа келген идея деп атпайбы? Оюңа келген ойдун баардыгын идеология десе боло берет. Бирок анын баардыгынан жашоо эрежеси келип чыга бербейт. Анын баарынан жашоо эрежеси келип чыга бербейт. Жашоо эрежеси туалетте отургандан баштап мамлекетти башкарганга чейинки жашоо эрежеси чыккан идеология гана жашоого жарактуу. Бүгүн бизде андай идеология бар. Бирок аны элдер идеология деп билбейт. Ал эмне болгон идеология десе, бүгүн бизде капиталисттик идеология. Бүгүн бизде рынок идеологиясы. Бизди мына жерде муунтуп турган рынок экономикасы. Молдо дагы акча болсо анан Аллахтын ыраазылыгын издейт. Акча болсо анан кийин мечит курабыз, китеп чыгарабыз, Куран басып чыгарабыз дейт. Акча болбосо молдо да кыймылдабайт. Баардыгыбыз акчага кирип кеткенбиз. Депутат эмне үчүн жогорку кеңешке барат? Акча табыш үчүн барат. Көбүрөөк табыш үчүн. Эмне үчүн эрге тиет? Акчасы барга тиет. Эмне үчүн бала төрөбөйт? Азыр иштеп алайын акчаны дейт. Бардык нерсе 24 саат бою акча. Көзүңдү ачасың, акчага эрен табам, кечинде жаттың, түшүңө акча кирип чыгат. Мына ушул жашоону башкарган идеология. Бул капиталисттик идеология. Кыргыз бирине бири айран сатчу эле. Нан сатчу эле, эки кошуна бирине бири. Ага ини бирине бири нан сатчу эле. Эмне болду? Нан сатат азыр, айран сатат. Эмне болду? Идеология бар, ошону бизге үйрөттү. Бул рынок экономикасы. Бирок аны биздикилер рынок экономикасын идеология деп билбейт. Конституциябыздан баштап бүт мыйзамдардын бардыгы ушул рынок экономикасына багытталган идеология. Экономикабызды көтөрсөк, тобиш, акчабыз болсо, анан бактылуу болобуз деген идеология. Акча табыш үчүн эмне кылабыз? Бардык нерсени сатканга мүмкүн. Бардык нерсени кааласаң денеңди сат. Кааласаң денеңди сат. Эч ким эч нерсе дебейт. Кээде ныравалык полиция чыгып, көп сатып ийдиң денеңди дейиши мүмкүн. Бирок сенин эркиндигиң бар. Жанагы айтып аткан. Сат, акчаны кыл, байы. Акчаны кыл, анан сен проблемаңды акча чечет. Акча болбосо, Руслан, сен проблемаңды чече албайсың. Бүгүн система ушундай. Анда биз, Мыктыбек мырза, биз Кыргызстандын коомун 95% ислам динине баш ийген коом деп. Жок, өздөрүн мусулманмын деп эсептеген коом. Мусулман. Мусулмандын бардыгы Бардыгыбыз эле муну биле бербейбиз. биле бербейбиз. Жашообузда намаз бар. Жашообузда зекет төлөгөндөрүбүз бар. Ажыга барып келгендер Кудайга шүгүр. То есть исламдын биз ритуалдарын, жөрөлгөлөрүн кылган элбиз. Бирок дүнүйө таанымыбыз рыноктук. Бул эмнеге? Бизге кайра куруу менен киргенде демократташтыруу, демократия өзү рынок идеологиясынын күйөө баласы, официанты болуп эсептелет. Демократия рынок экономикасын гана тейлейт. Рынок экономикасында Гана иштейт. Иштеш үчүн, адамдар коом жашаш үчүн ага биз айтып аткан эркиндиктер керек болот. Ошон үчүн демократия кирет. Демократия кирбесе адамдарда мүлк эркиндиги болбойт. Алар мүлктү алды сатты да басып жүрүү эркин. Ошон эркиндиктерди берип, демократташтырып туруп, анан кийин рынок экономикасы кирет. Ошон үчүн жанагы советтик пландаштырылган экономика бар жерде демократия кысымда турат. Бизди рынок экономикасына алып киргенде демократия деген чакырык менен алып кирди. Мен азыр сиздин сөзүңүздөн мындай түшүнүп атам да. Мен ойлочумун, бизде диний көз карашта же жогорку күчкө болгон, Кудайга болгон ишенимде биздин коомдо эң чоң кагылышуу бул ислам динине чейинки ишенимибиз, анан бүгүнкү күндөгү кабыл алган ислам динибиз. А көрсө эң чоң кагылыш башка жакта. Башкада. Биздин мамлекеттик түзүлүшүбүз, коомдук түзүлүшүбүз, системабыз, башкаруу системабыз. Анан кийин дүйнө таанымы.
рынок экономикасы мисалы үчүн Эң чоң каршылык ушул жерде турбайбы? Европа. Эмне үчүн Европа жакшы жашайт? Аларда да рынок экономикасы бар, аларда да демократия. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Алар рынок экономикасын бизге окшоп баштаган эмес да. Алардын ата бабалары мусулман өлкөлөрүн тоноп 300-400 жыл тоноп, колониалдык басып алуучулуктан капиталды жыйып, анан айландырган базар ал. Анан ошондон түшкөн кирешеден Европа дүңгүрөп отурат. Америка кул өлөрчүктөн, наркотиктен, сойкулуктан түшкөн киреше менен рынок экономикасын жүргүзөт. Рынок экономикасы бул тегирмен, акча түштү анан кийин чыгат, чыгаша. А биз кайсы мамлекетти басып алдык? Же биз кайсы ата бабабыз калтырган мүлк бар эле? Рынок экономикасына даяр болгон. Ошон үчүн биз сырьевой база боюнча кала беребиз. Же Россияга, же Америкага ошентип бир жанагы куржун болуп жүрө беребиз. Азыктардын куржуну. Биз силер демократиянын аралчасы. Молодец кыргыздар. Давай. Сен башкар деп бир бийлик тап келип коет. Вот и все. Буну эми билбейм, түшүнгөнү түшүнөт, түшүнбөгөнү жок. Мен ушуну түшүнөм. Бул реалдуулук. Бул сөзүңүздөн кийин Жашоо кыйын болуп калды. келечекке А ислам эмне болду? Ислам десе, бул муногу элди азырынча исламды түшүнбөгөндүктөн коркутуучу каражаттардын бири. Ислам менен коркутат. Игилди чыгарышты да. Игил өзүнчө бир курчак. Дүйнө жүзүнө ислам менен коркутуучу бир макет. Аны чыгарышты, бир мамлекет курулуп аткан сүрөтүн, анан журналисттерди сойдурду, Голливудтан тартып, аны кылды, муну кылды. Ислам мамлекети деп атасыңарбы? Ислам экономикасы деп атасыңарбы? Ислам саясаты деп атасыңарбы? Мына. Ошону каалайсыңарбы? Жок, аны кой, демократия эле жакшы, капитализм жакшы. Карап кой, бүт. Ислам ошол бойдон сөз катары, альтернатива катары эми каралбайт. Ислам матрицасы, Кудайдын матрицасы альтернатива тууралуу альтернатива катарында каралбайт. Эмнеге көрсөтүп койду? Мунагы ислам. Көрдүңбү мына? Жардырды мунараларды, мына өлтүрүп атат метролорду, мунун бардыгы ислам. Ушуну каалайсыңбы сен? Ушуну каалайсыңбы? Биздин ата бабаларыбыз теңирчи болгон, мындай болгон эмес, террорист болгон эмес. Тичо. Ой, жөн. Бирөө жарым ушуну түшүнүп калса, муну камаш керек, муну жоготуш керек. Дейт да бирдемке кылып аны. Анан эмне менен жашайбыз? Мына ошону мен процентке алабыз. Жыл сайын башчыларыбыз мамлекеттери кыдырып чыгат. Канчадан бересиңер, канчадан бересиңер? Тилемчилик менен жашайбыз. Эл ойлоп калды, ошо турбай биздин жашообуз. 5 жылда бир депутаттар келет, акчаны таштайт, балетти бийлейт элдин көзүнчө, мандат алат да келип сатат. Капиталды жасайт капиталды. Кийинки 5 жылда да келип бийлеп коет элдин алдында. Дагы акчага кетти. Эл байкуш, эми добушун да иштете албай. Баары эч кандай эме жок турбайбы? Эми эмне кылабыз эми? Азыр эмне пайда болду, билесиңби? Арзуу пайда болду. Четке чыгып кетиш керек экен деген арзуу пайда болду. 100 бизнесмендин 99-у акча чогултуп сыртка чыгып жашоону арзуу кылып калды. Койчу Кыргызстанды. Оңолбойт экен бул. Андан көрө мен бир жактан бир вилла алып коеюн, вид на жительство алып коеюн, ошол жакта жашайм. Мына ушул арзуу болуп калды. Балдарын мына жака окутушум керек, мына жака окутушум керек. Мына ушул патриоттуулук. А бер кимге калат? Билесиңби кимге калат? Бир да завод, бир да фабрика жок. Абасы таптаза. Кыргызстан кимге калат десе, аяктагы акча барларга калат. Биздикилер идиш жууганы кетет башка жака. Пол жууганы кетет башка жака. Муну эмнеге десе, альтернативалык системаны жаман көрсөтүп сыртка сүрүп койду, а өзүбүздү түшкүндүккө салып койду. Сиз азыр исламизмдин сырткы душмандары жөнүндө айтып атасыз да? Биздин элдин душмандары жөнүндө. Жок, биздин коомго албетте биздин эми эң негизги ишенимибиз ислам болгондон кийин биздин да душманыбыз болуп калат да. Бирок сиз азыр сөзүңүздүн башында аябай жакшы пример айттыңыз, жана ИГИЛ боюнча, терроризм боюнча бул жана дүйнө жүзүн исламдын атынын жамынган мындай бир агрессивдүү топтордун менен коркутуу. Террористтер менен коркутуу, талибандар менен коркутуу, ошо ИГИЛ топтор менен коркутуу. Анан бирок бул эми жанагы финансылык
корпорациялардын башында отурган, дүйнөнүн саясатын калчап, капиталисттик идеологияны жанагы Куранындай, Библиясындай столдун үстүндө күнү түнү карап отурган адамдардын жумушу деп коелук. Ошолордун өлкөлөрдүн жумушу деп коелук. А бирок биз ошол эле убакта исламдын ичинде өзүндө мусулмандар бөлүнүп атканыбызды кайда алып барабыз? Ошол эле сунниттер, шииттер болуп, жанагы сактоо эрежелеринин өзүнчө бир агымдары болуп, анан дагы бир мен сөзүмө кошуп коеюн. Мына азыр жума күндөрү мечитке барсак, сиз да барасыз, мен да барам. Эми өзүм мусулманмын деп айткан адам баары барат болуш керек. Бирок менин байкашымча мында 5-10 жылга башта караганда азыр кайсыл мечитке кирбе? Центральный болобу, башкы чоң мечит болобу, кичи мечит болобу, жөн эле жолдун боюнда курулган айылдын кичинекей мечити болобу, кай жерге барба адам көп. Абдан көп да. Анан карап туруп сүйүнөсүң. Биз мындай дүйнө таанымыбыз өзгөрүп атат окшойт. Сиз айткандай туура эрежелерди кабыл алганга аракет кылып атат окшойбуз депчи. А бирок күнүмдүк жашообузда ошол эле жума намаздан чыгып туруп, эки мусулмандын машинеси бири-бирин чийип кетсе, туруп алып, бири-бирин $300 бер, $500 бер деп урушуп турганын көрөбүз. Биз сырткы кебетесин эле алып, ислам идеологиясын, дин таануу, дүйнө таануу, а ички нукура жана керектүү өзөгүн ала албай атканыбыздын себеби эмнеде болот? Караңыз. Ислам бул ошол аламдарды жараткан жаратуучудан келген маалымат. Ислам. Биз ушундан бир нерсени байкашыбыз керек. Кудай эмнени каалап атат? Вот бизди жаратты. Ар бирибизди персоналдык түрдө 9 ай бою эненин жатынында жаратат. Кудай жаратты десе биз адам атаны гана ойлойбуз да. Анан ошолордон биз көбөйүп келдик. Ал көбөйгөнү сама собой. Бирок бизди эненин жатынында ар бирибизди Кудай Таалам 9 ай бою жаратат. Персонально жаратат. Ар бирибиз Кудайдын персоналдык чыгармасыбыз. Ошон үчүн бизди жөндөн өлтүргөнгө мүмкүн эмес. Сенин бир тамчы каның дейт, Кабадан ыйык дейт. Миллиондогон адамдар башын урган, Кабадан сенин бир кашык каның артык дейт. Бизде динде адамдын жаны ыйык. Аллах Таала адамды ушундай бир чоң баа жеткиз мухаббат менен жаратат. 9 ай бою. Сүйүү менен жаратат. Эне талгак болот, бир аз нервчилет, бирок эне даже билбейт эмне болуп атканын. Уулбу, кызбы, кашы кандай, кирпиги кандай, чачы кандай, мүнөзү кандай болот. Билбейт аны. 24 саат бою ар бир көз ирмен бою клетка сөөп, булчун кылып жараткан жаратуучу гана билет бул нерсени. Эми ушул жаратуучу адамдан эмнени каалады? Туура жашап Далай Лама болуп отуруп алууну кааладыбы? Аны каалаган жок. Адам адамдык табиятында жашоосун каалады. Адамдын табияты эмне? Адам периште эмес. Периштелер ката кылбайт. Алар атай ошондой жаратылган, ката кылбас кылып жаратылган. Кынтыксыз жашоого жаратылган периштелер. Адамдар андай эмес. Адамдар ката кылуучу, күнөө кылуучу болуп жаратылган. Жана жаратуучу өзү ушундай жаратып туруп, адамды күнөө кылган үчүн жазалабайт. Ката кылган үчүн жазалабайт адамды. Анда адилетсиздик болмок. Өзү ошондой жаратып коюп, анан күнөө кылса жазалайбы? Жок. Адам тооба кылбаса жазалайт. Күнөө кылгандан кийин күнөөсүн түшүнүп, мен күнөө кылып кое турбайм, мына туура эмес болуп турбайбы? Руслан кечирип кой мени. Кисинен кечирим сурап, Кудай кечирип кой, мен тооба кылдым деп намазын окуп, намаз бүткөндөн кийин чыгып барат дагы бирөө машинесин сүзүп алды. Аны менен урушуп кетти. Адам да кыжыры келди, ачуусу келди, кармана албай калды. Бир аздан кийин өзүнө келип, андай кылбаш керек эле да. Кечирип койчу турган. Мен машинеңди оңдотуп берейин. Деп андан кечирип, Кудай, мен дагы туура эмес кылдым. Адам ушундай жашоочу. Кудай ушундай жашоону каалайт адамда. Бул деген сөз бир эле күнөөнү 10 жолу кайталай берип эмес. Бир күнөөнү кылдыңбы, күнөө экенин билдиңби, тооба кылдыңбы, экинчи аны кылбайсың. Бирок дагы башка күнөөнү кылып коесуң билбей. Пенделик кылып. Мына ушул адамды Кудай жакшы көрөт. Ал тооба кылат. Эгер сен күнөө кылбайм десең, Руслан, кол бутуңду кесип, көзүңдү коюп,
бир капка жатып подвалга түшүп алышың керек. Бирок бул адамбы десе, бул бир мешок эт. Адам Атай ошондой жаратылган. Ал үйрөнүүчү, жашоодо ойноочу, ката кетирет сөзсүз. Оюнда, сөзүндө, кылыгында. Анан динден карап туруп, бул туура эмес турбайбы? Мен билбей калам. Карачы, динде туура эмес экен. Кечирип кала тургандар. Мына акчаңар, мына эмеңер, кааласаңар мына курум мойнумда жазалаңыздар. Кудайым кечир мени. Экинчи кылбайм муну. Дагы кылса эми анткор, анын жазасы башка. Кылбайм мен ушуну. Дейт, өлтүрсөң да кылбайт. Бирок башка нерсени дагы туура эмес кылып коет. Бул биринчи фактор. Бул дүйнө жүзү боюнча ушундай. Пайгамбарыбыздын доорунда да ушундай. Кыяматта да ушундай болот. Кыяматка чейин. Адам барбы, адам табият ушундай. Ката кылуучу адам. Экинчи маселе, Кыргызстанда дин али өзбек али айтмакчы памперсте. Биз али жалайыктабыз. Даратыбызды да толук билбейбиз али. Болгону Кудайдын бар экенине ыйман келтирдик. Мечитке барыш керек экендигин билдик. Динди али билбейбиз биз. Динде деп айтылган маалыматтын бардыгын туура экенин да билбейбиз. Мына диндеби же жөлө бирөө кошуп койдубу? Же бул башка жактан келген бир кошумчабы? Аны деле билбейбиз. Эми биринтерин үйрөтүүчүлөрүбүз пайда болду. Итип алар бир күн көп, бир күн өчүп, бир күн көп, бир күн өчүп алар да билбилде ойноп атат. Биз дали окумуштуулар жок, өзүбүз эркелетип алым деп койгондорубуз болбосо, чыныгы пайгамбарларыбыздын мураскорлору болгон алымдар али келе элек бизде. Дин таануучуларыбыз. Дин алымдар. Эми келет. Азыр балдар окуп жүрүшөт, эми келет. Биринтерин башында келгендер бар, айтып атпайм. Алар деле бир күн көп, бир күн мынтип ар бала болуп атат эми. Аларга да шүгүр деп сүйүнөбүз. Алар жок болсо эмне кылат элек? Маселе эмнеге келип калды? Азыр биз мусулмандарга бир аз кечиримдүүлүк менен көз караш керек. Бул балдар кимдер? Биз кимбиз? Кече эле арак ичип, бузукулук кылып, кылбаңгылыкты кылып жүргөн элбиз да. Кече эле. Анан Кудай тоофук берип, эми намаз окуп калсак, бардыгын билип калдыкпы? Жок. 35 жыл бою мен караңгылыкта жашаган Мыктыбек бир жума намаз окусам эле өзгөрүп каламбы? Бир ай мешитке барсам эле өзгөрүп каламбы? 40 күн даватка чыксам эле өзгөрүп каламбы? Жок. Бул мына жерде өзгөрүш үчүн бүт өмүр керек болот. Күндө бирден кылыгыңды жоготосуң. Кээ бир кылыгыңды айлап, жылдап, ыйлап жүрүп жоготосуң. Кээ бир жаман адаттарыңды калтырыш билесиңби кандай оор? Орус айтмакчы, Горбатова могила исправить. Чындап эле мен өлгөнгө чейин ошол бойдон каламбы дейсиң кээде. Кополдугуң, коройлугуң, булар аябай оор, жанагы өзүңдү өзүң таш менен чегип жасашка туура келет. Жана ошол учурда бирөө карап туруп, муну ажы десе бул деле мындай турбайбы деген бул туура эмес да, бул мындай үстүртөн караганда. Адам өзүнүн үстүндө өзү иштеп атат. Ошол кагылышып кеткен машина кийинки кагылышканда башкача болот эми. Наркысында дагы башкача. Күн сайын өсүп отурат коом. Башында биз жакалашып кеткен балдар болгон. Азыр көрсөң башка. Демек, табигый өзгөрүү өнүгүү болуп атат. Бизде азыр ислам дараттан нары ачыла элек эле. Бирок бир ой бар да, Мыктыбек мырза, бул менин личный, мындай жеке субъективдүү оюм. Мен дагы бир мындай анализ жасаганга аракет кылам да. Эми чыгармачыл адам болгон үчүн, кесипим режиссер болгон үчүн мен маданият тараптан көбүрөөк караганга аракет кылам. Мисалы үчүн ошол биз жанагы эң исламдын ошол постсоветтик пространствода деп коебузбу, же болбосо ошонун ичинде биздин Кыргызстанды. Советтер Союзу маалында 70 жыл абдан ислам дини байланып, сиз айткандай бурчка кубаланган убакта коомдун дүйнөгө болгон көз карашы, адамдык жанагы абийири башкачаракпы деп ойлойм. Себеби адам ар бир жасаган жумушунда өзүнүн ички абийирин чагылдырып көрсөтөт. Ошол эле китеп жазабы, ыр жазабы, ырдайбы, обон чыгарабы, же болбосо кино тартабы, театр. Биздин Советтер Союзунун алдында тартылган, балдар үчүн тартылган даже мультфильмдерди алсак, же болбосо жөн эле жазылган музыкаларды алсак, азыркы биз абдан күнү түнү аракет кылып аткан, мусулман бололу деп аракет кылып аткан коомубузга караганда, ошол убактагы жазылган көп жана чыгармалар көбүрөөк адамгерчиликтүү. Мен түшүнөм. Бул эми Бул мындай маселе. Советтер Союзунун идеологиясы башка болчу. Ал коммунисттик идеология болчу. ооба.
коммунистик идеологиянын жеке адамдын калыптануусуна койгон талабы башка. Рынок экономикасынын жеке адамдын калыптануусуна койгон талабы башка. Рынок экономикасында жеке адамдын калыптануусуна маани берилбейт. Анын киреше иштетүүгө гана маани берилет. Чөнтөгүнө. Ошон үчүн маймылды костюм кийгизип, көз айнек тактырып, босс дайым туура айтат деп плакат жазып койду. Ал босс, акчасы бар, бүттү. А коммунисттик идеологияда коммунизмдин куруучусу кандай болуш керек? Анын матрицасы башка. Коммунисттик идеологиядагы жеке адамдын калыптануусуна болгон маңыз исламдагы жеке адамдын калыптануусуна болгон маңызга окшош талаптар бар. Тагыраагына коммунисттик идеологиянын ушул жааты исламдан алынган десек болот. Үчүн коммунизмди куруучунун моралдык кодекси деген документ болгон. Бир 30дан ашык беренеси бар. Коммунизмдин куруучусу кандай болуш керек? Бүт хадистерден алынган да. Курандан. Бүт. 70 жыл бою коммунисттик муундарды мына ошол кодекс менен тарбиялап келди. Анан алар башкача болмок беле. Чынчыл, адилеттүү, кесипкөй, аманаткөй. Мына ушунун баардыгы ошол кодексте. Эгер ага төп келбесең, сен коммунист боло албайсың. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын мына ошол менен тартиптеген. Мына ошол кодекс. Ошол алынган. Мен таң калбайм бул нерсеге, бул баалуулуктарга кирет. Мына ошол баалуулуктар. Азыр рынок экономикасынын баалуулугунда андай кодекс жок. Рынок экономикасынын баалуулугу заманың бөрү болсо бөрү бол. Мына ушундай баалуулуктардын кодекси бар. А жерде обязательно сен адептүү болушуң керек деген талап жок. Сен сөзсүз кылган ишиң сапаттуу болуш керек деген сөз жок. Рынокко өтсө болду. Рынок сапатты талап кылса гана сапаттуу кыласың. Сапаттуу кылбаса сен халалды жаз айырге, Гитлер кыргыз деп жазып кой. Өтсө болду, кете берет. Ошон үчүн рынокты тарбиялай башташты. Рынок өзү сапатты талап кылат экен деп рынокты тарбиялай баштады. Рынок сапат талап кылып, анан жаңы стандарттар кире баштады. Болбосо 5-6 жыл мурун биздин жеген тамактарды карап көрчү, кийген кийимдерди карап көрчү. Ислам идеологиясында жеке адамдын калыптануусуна болгон талап аябай чоң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай гана талаптарды койбоду да? Бул адамды алмаз бар го, алмаз, таш. Алмаздын баасы канча? 1 карат. Жанан бриллиант болгондон кийинки баасы канча? Асман менен жер. Мен билгенден 1 карат бриллиант 600 000 сомдун тегереги. Сомдун 1 карат. Бриллианттыкы? Бриллианттыкы. Алмаз кезинде билбейм анча. Өтө эле арзан. Кайра иштетилгенден кийин. Бриллиант бул иштетилген алмаз. Адамда мына ошо алмаз болсо, анын жекелик инсандык сапаттарынын үстүндө ким иштейт? Кайсы идеология иштейт? Ошондон улам, же бул чөнөкөй айнек кескен алмаз бойдон калат, же болбосо бриллиантка айланат. Бул идеологиялык устакананын иши. Бул абдан жакшы салыштырма, бул абдан жакшы салыштыруу болду. Мен сизди чакырардын алдында бир сөздү эстеп, бул жөнүндө азыраак сүйлөйм деп ойлодум эле. Себеби Англия элинде бир жакшы сөз бар экен. Аба ырайы менен динди акылдуу адамдар сүйлөшпөйт деп. Анан биз Мыктыбек мырза экөөбүз акылдуу адам бололук, динди азыраак сүйлөйлүк деп. Бирок сөзүбүздү баштап алып, билинбей 1 саат өтүп. Алар англичандар. Биринчиден, экинчиден христиан дининде дин жөнүндө сүйлөшүү анчейин деле мындай маанисиз дейсизби? Маани берилбейт. Дин жөнүндө талаш чыкса жооп жок кылат көбүнчө. Суроолор көп, жооптор аз. Ошон үчүн анан көбүнчө дин жөнүндө сүйлөшсө, аякта урушуп мушташып кетиши да мүмкүн. Бир келишимге келе албайт. Ислам дини андай эмес. Ислам дини жөнүндө сүйлөшкөндө адамдар урушпайт да, мушташпайт. Экөөнүн сөзсүз бирөө бир тарапка макул болгонун тарайт. Бул акыйкат. Өзгөчөлүгү турбайбы? Бул абдан жакшы. Менимче бул дин жөнүндө көз карашыбызды бир бетме бет олтуруп
иреттеп алуу, сүйлөшүп алуу, акылдашып алуу менимче бүгүнкү күндүн негизги талаптарынын бири. Мен сиздин кээ бир мындай, сиз эми дин таануучудан дагы журналисттик кесиптин да аябай көп убакыт аркалаган инсансыз, коомдук иштерде жүргөнсүз. Ошол коомдук иштериңиздин бири 2010 жылы жаңы конституция кабыл алып атканда ошол конституциялык кеңеш менин мүчөсү болуп отурганыңызда бир сөзүңүздү угуп калдым. Биз конституциядан светтик деген сөздү алып эле салып, болот эле алып салсак деп. Мен эми ошондойку сөздөрүңүздү жакшы түшүнгөн эмесмин. Бирок азыркы сүйлөшкөндөн кийин сиздин ошол убакытта айткан максатыңызды мен даанараак түшүндүм деп ойлойм да. Бизде абдан чоң бир түшүнүк бар да. Дин мамлекеттик башкаруудан, мамлекеттик түзүлүштөн сырткары туруш керек деген. Бирок эгерде коомдун баскан турган эрежесин так аныктаган ислам дини болсо, аны мамлекеттик түзүлүшкө колдонууга эмнеге үчүн болбойт деген суроо. Бу жерде тактап коелу. Мен светтик деген сөзгө каршы болгонумдун себеби башка болчу. Биздин конституция баары бир светтик. Кааласак каалабасак. Кааласак каалабасак светтик. Демократиялык деп турат да. Демократиялык деген сөз дин турмуштан тышкары деген сөз. То есть мамлекеттик башкаруу эл өкүлдөрү аркылуу кылынат. Эл өкүлдөрү мыйзам чыгарат. Депутаттар, президент. Алар мыйзамды практикадан алып чыгарат. Муктаждыкка жараша. Кудайдан албайт. Кудай мамлекеттик башкарууга кийлигишпейт деген сөз. Мечитке, чиркөөгө, даватыңа Кудайды иштете бер. Бирок мамлекеттик башкарууга Кудайың иштебесин деген сөз демократия. Эл башкаруусу, эл бийлиги, демократос. Кудай башкаруусу эмес, Кудай бийлиги эмес. Светтик деген сөз бул жерде кереги деле жок дедим. Эмне үчүн? Эми кереги бардыр, но бирок бизге ашыкча бул сөз. Эмне үчүн? Светтик деген сөзгө такап мусулмандардын укугу тебеленет дедим. Мына азыр хиджаб кийип көчөдө жүрүш оңой эмес. Мектепте күндөн күнгө хиджаб кийген кыздар көбөйүүдө. Алар менен болбогон күрөштүн баардыгы болуп атат. Светтик эмне экенин билбейт өзү директор. Светтиктин сыйысын билбейт. Бирок жолук салба, биз светтикпиз дейт. Ал жолукту эмнеге салба деп атасың десең билбейт. Эмне астында мина барбы, же граната бекитип алган бала окуучу кыз түшүнбөйт. Эмнеге аны министрлик айтат, биз эч кандай Каршылыгыбыз жок. Каршылыгыбыз жок, салына берсин дейт. Бирок телефон чалып коет окшойт, салдырба деп. Анан ага барсаң, алар ырдаган ушу, биз светтикпиз. Светтик эмне? Мамлекеттик башкарууда дин жок. Бул окуучу мамлекетти башкарып атабы? Бул сабакка келип атат. Жок, бизде светтик. Ушу попугай, светтик. Анан мен камера коюп алып интервью алайын деп атам. Эмнеден коркосуң? Жолугунун астында эмне граната бар дейсиңби? Же эмне? Билбейт бул өзү эмне экендигин. Курчак, светтик. Сакал менен ишке кире албайсың. Мен КТРдан сакалым үчүн айдалгам. Мен ушул жөн эле бир шылтоо болуп калбасын мусулмандардын укугун тебелегени деп, ушуну гана айткам. Мамлекеттик система өзгөрбөйт андан. Бул түшүнүктүү. Бирок Мыктыбек мырза, мен деле жеке инсан катары жанагы биздин улутка сырт болгон, табиятыбызга жарашпаган, жайлообузга жарашпаган, жашаган жерибизге жарашпаган бир бүтөн элдин кийимдерин кийип, анан ошол аркылуу динди таанууга каршымын. Мисалы ошол эле хиджаб. Хиджаб эмес, жөн эле жолук деп койсок эмне болот? Кыздар жолук салыш керек. Аял кишилер жолук салыш керек. Эркек кишилер жана биздин эми кыргыздын улуттук кийимдери мындай карап көргөндө бир дагы ислам динине, мусулмандардын жанагы ишенимине каршы келген кийимибиз жок экен. Узун кийген. туура. Үстү да, асты да, жолугу да. Кудайга шүгүр, биздин ата бабаларыбыз диний кийимде кийинген. Диний кийимде кийинген экен. Диний талаптарга жооп берген кийим кийген. Ооба. Но хиджабты мен мындай деп айтам да. Диний норма экендигин айтпай туралы. Четке коюп туралы 2 мүнөт. Хиджаб диний талап экендигин айтпай эле. Биз светтик мамлекет катары кийим маселесине карай турган болсок, бизде кийинүү эркиндиги барбы? Бар да кийим эркиндиги. Кааласаң шортик кий,
кааласаң джинсы кий. Азыр эми жана ит талап кеткендей болуп. Кааласаң мини юбка кий. Мини-юбка кий. Кааласаң Кааласаң турса кийбей кой. кааласаң кийбей. Анан эмнеге биз хиджабка келгенде эле бул болбойт деп калдык. Анда биз кийинүү эркиндигине тыюу салышыбыз керек. Раз бизде демократиябы? Демек биз кабыл алган эрежени сыйлашыбыз керек да. Демократия дедикпи? Кийинүү эркиндиги барбы адамда? Анда ошол кийинүү эркиндигинин мунарасынан караш керек муну. Кимдир бирөө мини юбкада жүрөбү, кимдир бирөө коробка кийип алды. Эмнеге мини юбканы көргөндө фигура дейбиз, а мына коробканы көргөндө дейбиз. Демек биздин өзүбүздө проблема, ал кийимде эмес. Анда биз кийинүү эркиндигин чектешибиз керек. Токто. Бардыгыбыз мини юбкада жүрөбүз. Мына Өзбекстан ушундай кылды. Хиджаб чечебиз деди. Демократиясын бузду. Биз аны демократия дебейбиз эми. Бул авторитардык, куугунтук мамлекети дейбиз. Адамдардын жеке тандоосуна кирди мамлекет. Сакалды койбо деди. Бардыгын аялдардай кырып ташта деди. Тажикстанда, Өзбекстанда. Демократиябы? Демократия эмес. А бизде демократия десек, анда эмнеге биз? Бул сөзүңүз да абдан туура, себеби спортто бир жакшы түшүнүк бар. Ар бир ойлонуп табылган приемго карама каршы прием бар деген. Эгер биз демократия десек, анда адамдардын кийинүүсүнө эркиндик бериш керек. Бул туура. Сойкулукка эмнеге эркиндик берип атабыз? Эмнеге жаман көрбөйбүз? Туура. Эмнеге? Эмнеге? Ага кыжыр келбейт да, хиджабка кыжыр келет. Биздин кыргыздын улуттук кийимдерин кийсе, бул хиджаб. Хиджабтан да ашып түшөт, үстүндө кепинин ороп алат мынтип. Туура. Бул вообще радикализм. Көргө бара тургансып кепинин башына ороп алыптыр десе болот. Өздөрү түшүнбөйт эмне менен күрөшүп атканын. Туура. Арапташып кеттик дейт. Туура. Мен ушу арапташып кетүү боюнча айтып берейинби? Арапташып кеттик деп атпайбы? Ошо хиджабты айтат да. 70 жыл орустун басымында отурдук да. Колбасасын жедик, арагын ичтик. Кылбаганын кылдык да. Орустан айырмасы жок. Фамилиябызды да өзгөрттүк да. Орусча. Бардыгын орусча билбесең адам эмессиң. Карьераң жок. Орусча билишиң керек. Орус жашоо образың орусча. Кыргызда сөз пайда болду. Бул орус деген. Бул орус болуп калган, орус. Орусташып кеттикпи? Эч кандай орусташкан жокпуз да. Кыргыз тилин билбеген киргиз деле мындай чукулап келсең кыргызды ойгонот да. Азыр андай жок. Барды кыргыз азыр. 70 жыл кызыл кыргын террор менен орус ташылды. Мылтык менен, кундак менен, муштум менен, кара кан менен орус кыла албай койду. Хиджаб менен араб кылып ийеби. Бул жөн эле үстүртөн урулган экспансия. Биз арабташып кеттик деп өзү орусча айтып атат. Мы арабизируемся деп. Сүйлөшкөн адамын кызыктуу болсо, убакыттын кандай өткөнү билинбейт деген сөздүн чындыгы бар. Себеби сиз экөөбүз баштаганыбыздан бери билинбей 1 саат өтүп кетиптир. Сиз менен дагы башка темалар боюнча да сүйлөшөм деп үмүттөндүм эле. Тилекке каршы убакыт жетпей калды. Ошо эле маданият, журналистика боюнча, саясат боюнча сүйлөшөлү дедик эле. Бүгүнкү негизги маегибиз дин тууралуу, дин коомдогу орду тууралуу болду. Эми бул сүйлөшкөн сөзүбүз дагы акыркы эмес, акыркы болбойт деген үмүт тилектер менен сиз менен дагы бир жолу жолугуп, бүгүнкү сүйлөшө албай калган темалардын үстүндө бүгүнкүдөй эле кызыктуу маек курабыз деген жакшы тилектер менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак, сиздин убакыт бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Чакырганыңызга рахмат.